Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн 23 май, күнгө шейшемби. Мына май жаздын соңку айы. Дал ушул мезгилде жаан чачынга байланыштуу бир нече өзгөчө кырдаалдар жаралып атканын жалпыбыз жакшы билебиз. Жакында эле 20 майда Жалал Абад областына караштуу Аксы районунда сел жүрүп, бир нече мал жандыкка, социалдык объектилерге өзүнүн зыянын тийгизди. Учурда коргонуу чаралары, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Ооба. Мына ушул тема боюнча жана дагы Кыргызстанда азыр баягы жер көчкү кооптуулугу бар жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын карта түзүлүп атат. Мына ушул тууралуу дагы кеп кылуу үчүн биз Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Сакыев Даурбек Жомартовичти биз студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман атаңыз менен. Атаңыз менен. Ол ушул кепти ушул жогоруда кесиптешим айткан сел жүргөн жерлердеги калыбына келтирүү иштери бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө баштасак деп турабыз. Бүгүнкү күндөгү өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көрүлүп аткан чаралар кандай болду? Калыбына келтирүү иштери кандай болду? Үстүстөгү жылдын 20 майында Аксы районунда бир саат 17:30 чамасында ошол Авлетим айыл өкмөтүнүн аймагында жааган жаандын мөндүр аралаш жааган жаандын кесепетинен сел жүрдү. Ал жерде ошо 40-тан ашык үйлөрдүн короолоруна жана бир мектеп, бир бала бакча короолорун каптап кетти. Учурда биздин министрлик тарабынан ошо тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ошо 40 үйдүн короолорун тазалап, мектептин жана бала бакчанын короолорун тазалоо жумуштары уланып бүтөйүн деп да калды. Андан сырткары 2800 метр жол, ички чарбалык жолдор тазаланып бүтүп калды. Ошо жергиликтүү бийлик менен биргеликте жана биздин министрликтин күч каражаты менен биргеликте. Мындан сырткары өзү жаз айлардын келиши менен ушу нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен ушу биздин республиканын аймагында өзү сел процесстери күтүлөт, жана жер көчкү процесстери да күтүлөт. Учурда мына айдын ортосунда ушу Баткен областында дагы селдер жүрүп атат. Ал жерде биздин бардык күч каражаттарыбыздын бардыгы даяр. Тазалоо иштерине дагы мындан сырткары жыл сайын, жыл башынан баштап биздин министрлик тарабынан атайын ишмердемделген планы бар, алдын алуу планы жана кесепеттерин жоюу боюнча план. Ошол планга жараша биздин министрлик тарабынан республиканын аймагында 169 объектиде тазалоо иштери жүргүзүлүп келатат. Бүгүнкү күндө уже аяктап да калды. Ал жерде ошо сел тосмолорду тазалоо иштери, сел каналдарын тазалоо иштери жүргүзүлүп, биздин атайын инженердик техниканын жардамы менен тазалоо иштери жүргүзүлүп келатат да. Мындан сырткары ошо өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча комплекстүү иш-чараларыбыз да бар. Ошол иш-чаралардын алкагында биз ошо жергиликтүү бийликтерге дагы ошо атайын эскертмелерди беребиз. Мына жыл башынан баштап 2935 атайын эскертме бергенбиз. Ошо жергиликтүү бийлик ошо өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу иш-чараларын көрүү боюнча. Анын алкагында дагы мына жергиликтүү бийлик өзүнүн каражаттарын ошо алдын алуу иш-чараларын көрүү боюнча иштерин жүргүзүп келатат да. Биздин министрлик менен биргеликте. Ал жерде биздин министрлик мисалы техникасын береби же болбосо ГСМ бере турган болсо, калган иш-чараларды ошо жергиликтүү бийликтер жасашат да, биргеликте ошо. Өздөрү иштеш керек. Эми муну өзүңүз айтып атпайсызбы? Жаз айларынын келиши менен баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарыла турган иштер дагы күчөйт депчи. Анан алдын алуу жана кесепеттерди жоюу иш-чаралары да бар. Буга сиздерден тышкары жарандык коом дагы кол кабыш кылыш керек го. Кандай жардам болуш керек? Аларга, жарандык коомго эмне деп кайрылат элеңиз? Эми биздин бардык эле жарандарыбызга кайрылат элем. Мисалы жөнөкөй эле мындай бир иш-чаралар бар. Мисалы ошол үйдүн алдындагы арыктарды тазалоо, каналдарды тазалап коюу, мисалы ошол
жаан чачын көп болуп ошо арыктарга суу батпай ташып кеткен учурлар, сел келгенде ошо каналдарга батпай ички чарбалык каналдар баягы өз убагында тазалоо иштери жүргүзбөй калгандыктан ошол жерден ашып кетип атат. Мисалы эле ошол Базар Коргон жакында эле ошо Базар Коргон районунда ички чарбалык канал тазаланбай калды эле, 15ке жакын турак үй короолорун суу каптап кетти. Имараттарына зыян келген жери жок, адам өмүрүнө зыян келген жок. Бирок ошентсе дагы ошондой бир айрым учурларда ошондой иш-чаралар убагында биздин жергиликтүү бийлик тарабынан же болбосо биздин жөнөкөй эле бир ошо биздин жарандарыбыз убагында арыктарын тазалабай калгандыктан ошондой бир өзгөчө кырдаалдар катталып атат да. Менин кайрылуум эми ошол жөнөкөй гана ошондой нерселерди өзүнүн күчүнө карап ошо жерлерде тазалап койсо, ошо бизге дагы бир чоң жеңилдик болот. Албетте биздин өзүбүздүн күч каражаттарыбыз бардык ошол тазалоо иштерине жумшап атабыз. Бүгүнкү күндө могу жаз айларында эң мындай бир убакыты келчү учурда азыр бүгүнкү күндө ошол иш-чаралар жүргүзүлүп атат да. Алдын алуу иштери жөнүндө айталы, эми кайсыл аймактар коргонууну алдын алыш керек, кайсыл аймактарда өзгөчө кырдаалдар жаралып калышы мүмкүн, ошол жөнүндө десеңиз. Эми сел процесстерин айта турган болсок, эми республиканын аймагында 3103 сел жүрүүчү дарыяларыбыз бар. Мындан сырткары ошонун ичинде 2500 жакын кооптуу тилке участкаларыбыз бар да, ошол жерде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул эми Ош областынын Өзгөн районунда, Каракулжа районунда, Алай районундагы кооптуу аймактар бар. Мындан сырткары мына Жалал Абад областында Базар Коргон, Сузак, Аксы районунда, Баткен областынын Кадамжай, Баткен, Лейлек райондорунда, түндүк регионун айта турган болсок, бул Ысыкөл району, областынын Ысыкөл району, Түп району жана Тоң райондорунда айрым тилкелер ошо сел жаз айларынын келиши менен сел жүрүшү мүмкүн да. Ал эми жер көчкү процесстерин айта турган болсом, азыркы учурда республиканын аймактарында бардыгы болуп 4554 жер көчкү бар. Анын ичинен 1186-сы бул калктуу конуштарга жана объектилерге, инфраструктурага жана мындай жолдорго кооптулугу жаратат да. Анан бүгүнкү күндө ошо биздин бул багытта жыл сайын атайын изилдөө иштерин жүргүзөбүз, мониторинг деп коебуз. Ошо байкоо иштерин, изилдөө иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө мына сиз башында айтып кеттиңиз, ошо атайын карталар түзүлөт деп. Биз ошо министрлик тарабынан ошо комплекстүү жумуштар жүргүзүлөт деп атпаймынбы? Ошо комплекстүү жумуштун алкагында дагы мына биз жыл сайын ошо атайын мына ала келдим бүгүн. Ошо мониторинг китеби деп коебуз, божомолдоо мониторинг китеби. Бул божомолдоо китебинде республиканын аймагында бардык кооптуу аймактар деген маалымат камтылган. Ичинде мындан сырткары ичинде ошол бул китептин ичинде өзүнүн карталары да бар, белгиленген кайсы жерде ошо кооптуу аймак бар экенин жана ошо ар бир процесстин, кооптуу табигый процесстин канчалык деңгээлде ошо калктуу конуштарга же болбосо инфраструктурага кооптулук жарата турган маалымат камтылган. Муну биз жыл сайын 25 даана чоң ошо республика боюнча китеп чыгарабыз. Андан сырткары 200 даана областтык жана райондук деңгээлде чыгарып, анан бардык айыл аймактын башчыларына электрондук түрдө, диск түрүндө таратып беребиз да. Жыл сайын бул январь айында, февраль айында жасала турган жумуш. Ушул божомолдоо китебинин негизинде бардык министрлик түзүмдүк бөлүмдөр болобу же болбосо жергиликтүү бийлик болобу алдын алуу иш-чараларын көрүш керек да ушул китептин негизинде. Анан биздин изилдөө жумуштарыбыз ошо жер-жеринде талаа жумуштары менен коштолот. Бүгүнкү күндө биздин өнөктөштөр
жардамы менен атайын долбоорлордун алкагында заманбап атайын шаймандарды алганбыз. Бул учкучсуз аппараттар бүгүнкү күндө мындай замандын талабы эмеспи? Бардык эле жерлерде, бардык мындай бир секторлордо колдонулуп атат. Жана геодезиялык атайын приборлор жер көчкүнүн динамика, жылышуу динамикасын аныктай турган атайын заманбап шаймандар. Ошонун жардамы менен бүгүнкү күндө жана мындан сырткары жана программалардын жардамы менен биз бүгүнкү күндө математикалык моделдөөгө жана илимий божомолдоого өтүп атабыз. Ошол жердин, эгер жөнөкөй тил менен айтканда, бул жердин санариптик мындай бир моделин түзүү боюнча, ошонун негизинде ошо мисалы ушундай жер көчкү же болбосо бөлөк кооптуу табигый процесстердин ушу жылышуу динамикасын же болбосо өрчүү динамикасын байкоого жардам бере турган атайын программа жана шаймандарыбыз бар. Анан бул негизги жыйынтыгы болуп, ушул шаймандардын же болбосо биздин изилдөө иштеринин жыйынтыгы болуп, бул ушу божомолдон так берүүгө жардам берет да. Эгер буга чейин мисалы 5-6 жыл мурун биздин адистер жөнөкөй гана ручка менен, блокнот менен жерлерге барып визуалдык деп коебуз, баягы көз менен көрүп визуалдык изилдөө жүргүзсө, буга чейин андай шаймандарыбыз болгон эмес да. Мисалы бул ошол азыркы учурда биздин ушу адистер ошондой технологиянын жардамы менен геомаалыматтык системалардын жаңы инновациялык ошо приборлордун жана программалардын жардамы менен ошо божомолду так берип, жана биздин ошо жарандарыбыздын коопсуздугун алдын алуу боюнча жана алдын алуу иш-чараларын көрүүгө так сунуштамаларын бергенге да жардам берип атат да бүгүнкү күндө. Жакшы. Эң жакшы ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Анда буюрса баягы элибизде айтат го, жер титиребесин, эл битиребесин деген жакшы тилек бар го. Ошон үчүн жер титиребесин, мына жаз айы болуп атат. Баягы жогоруда айткандай сел коркунучу дагы, жер көчкү коркунучу дагы болбосун деген бир тилекти айталы, эл аман болсун. Табиаттын айттырбай келген кырсыгынан жараткан сактасын. Бүгүн бизге мына ушундай өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү жөнүндө кенен маалымат берген Даурбек Жомартович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер эми ийгиликтүү болсун, берекелүү болсун дейли. Анткени элдин ден соолугу үчүн, камкордук үчүн сиздер эмгек кылып атасыздар. Ар бир кызматкерге ден соолук каалайлы. Эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Биз программабызды улантабыз.